Алтын жана темир жол, чек ара зымы, чоң жана чаккан кестер, 40 миңден ашуун батир, триллион сомдон ашкан казына булардын бардыгын эмне бириктирет? Ооба, президент Садыр Жапаров Кыргызстанды жетектеген 4 жыл аралыгында санап өткөн тармактарда рекордтук жетишкендиктер болду. Бирок мындай ийгиликтер кантип жаралды? Кантип эле уктап жаткан Кыргызстан ойгонуп, күлүк аттай чуркады, талдап көрөлү. Спящая красавица эми бирок ат чапкан жигитке окшошуп атат. Ошондуктан туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү аракеттеринин баары ишке ашырылып атканын байкап атам. Учурдагы саясий экономикалык жана тышкы саясаттагы жетишкендиктер оңой олтон келе калган жок. Көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөргөн азыркы бийликке өлкөнү өнүктүрүүдө казынаны какшыган бойдон өткөрүп алуусу негизги кыйынчылык болгон жок. Эң негизги тоскоолдук саясий интрига болду десек жаңылышпайбыз. Кыргызстанда мурункудай эле өз ара кызыкчылык үчүн жашаган саясий катмар бул бийликтин ийгиликке жетүүсүн каалаган жок. Бир эле мисал, Кумтөр эгенин мамлекетке кайтаруу процессин алалы. Кээ бир саясатчылар бул ишти ишке ашыруу мүмкүн эмес деп баса белгилешкен. Бирок Кумтөр мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин ошол эле адамдар тескери билдирүүлөрдү таратып, биз утулдук, кенде эч нерсе калбай калганда Кыргызстанга өткөрүп алды деген айыптоолорду айтып чыгышкан. Кумтөрдө карап атканда албетте ал өзүнүн убадасын аткарды. Өз учурунда айткан Кумтөр Кыргызстан кызыкчылыгы үчүн иштейт деп. Ал негизи азыр көрүп атабыз, иштеп атат. Албетте тиякта адамдардын фактору бар. Биз баарыбыз ойлоп атабыз, ишенип атабыз, президент айткандай баары болот деп, бирок адамдар иштеп атат да. Вот ошо адамдар негизи кээде өздөрүнүн мындай деңгээлин карата ошо Кумтөр жана башка мекелер менен башкаранга аракет кылып атышат да. Кимдин деңгээлиси жетсе, албетте тиякта жакшы натыйжалар бар. Кимдин деңгээли жетпесе, тиякта албетте кээде ушо кылмыш кодекске ылайыктуу иштер жүргүзүлүп ачылып баратат да. 27 жыл ичинде Кыргызстан Кумтөрдөн болгону $100 миллион дивиденд алса, соңку 2,5 жылда $291 миллион каражат түшүрдү. Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу өлкөнүн экономикалык көз карандысыздыгын калыбына келтирүү үчүн жасалган чоң кадам болуп калды. Ошентип, Кумтөр маселеси боюнча саясий интригалардын оозу жабылды. Алар муну менен токтоп калбай, коңшулар менен чек ара маселелерин чечүүдө карапайым адамдардын сезими менен ойноп, эл аралык нормаларга ылайык чечилип жаткан иштерге карабай, митингдерди уюштурууга аракет жасашты. Бирок 2023 жылы Өзбекстан менен чек ара такталып, Тажикстан менен талаш тилкелерди чечүү акыркы баскычка келип жетти. Президент Садыр Жапаровдун саясий эрки, тынчтыкты биринчи орунга койгон позициясы чек ара маселелерин бир нукка салуусуна шарт түздү. Өзбекстан менен чечтик. Кээ бир нааразылар болгондой болду, бирок чындыкты айтканда бизге ал абдан маанилүү нерсе болчу. Аны чечпесе болбойт болчу. Себеби бул тынчтыкты алып келет, тынчтык уже инвестицияга түрткү берет. Анан биз ал маселелерин чечтик, аягы буюрса чек ара маселелер чечилип атат. Азыр аягы келишимге кол койсок, делимитациянын, демаркациянын аягына чейин чыгарсак, алар менен мамилебиз түз болот. Ошол тараптан тынчтык болгондо уже өндүрүшкө көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Тышкы тараптан башка мамлекеттер деле, анан башка уюмдар деле провокация кылган шарттар бербейт. Чек ара көйгөйлөрү бир нукка түшкөн соң бийликтин жогорку бутагына чейин кулачын жайган Крим чөйрө жана коррупция аттыккан ажыдар менен аеосуз күрөштү күчөттү. Натыйжада ажыдарлар акырындап талкаланып, мыйзам үстөмдүгү калыбына келе баштады. Инвестицияга тоскоол болгон бул системалар урап, өлкөгө жаңы инвестиция тартуу жолу ачылды. Криминалды жойгону ага көбүрөөк аракет керек болчу. Азыркы күндө мисалы үчүн Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич толукча аракет кылып атышат. Ошол жоюлуп атат. Коррупция жок болсо, криминал жок болсо, анда бизнес жакшыраак болот.
Президент Садыр Жапаровдун негизги багыттарынын бири карызга белчесинен баткан, коррупцияга малынып калган энергетика тармагын өркүндөтүү эле. Ошентип энергетика тармагында камбарата бир сыяктуу мега долбоорлор башталып, 33 чакан ГЭС ишке киргизилди. Ананда Каса 1000 долбоорунун аякташы менен Кыргызстан коңшуларына электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк алды. Өлкөдө жалпысынан 121,5 мегаватт болгон кубаттуулуктагы чакан ГЭСтер иштеп жатат. Бул келечекке жарык берүүчү реалдуу кадам. Биринчи жылдарында как раз Садыр Жапаров бийликке келгенде тиякта ушу экономика жана башка маселелерге колу жетпеген эмес да. Себеби тиякта эң биринчи максат болчу конфликттер болбосун депчи. Ушу кандай саясий кризис болуп атканда аны тынч жол менен чечкенге аракет кылганга баары күчтөр жакка салынган. Анан азыр көбүнчө биз ушундай мындай экономика тарабынан өнүгүү же мындай коомчулук тарабынан өнүгүү негизи мындай карап атканда 1,5 эле жыл болду. Албетте биз баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Баары бир мындай мисалы жарылык чыкса эле, колдонсо эле, ошо сразу эле өзгөрүлсө жакшы болот эле да. Но бирок кандай болбойт да. Албетте ушундай сөздөр боло берет, алар чыга берет. 3 жылда Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшү активдүү инвестиция жана мамлекеттик колдоонун натыйжасында өсүүнүн темпин жана негизги тармактардын кеңейишин көрсөтүүдө. Былтыр Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 ишкана ишке киргизүү демилгеси ишке ашып, учурда алардын саны өсүп жатат. Эми тармактар боюнча айтсак, иштетүү өнөр жайында 124 ишкана, энергетика тармагында 18 ишкана, ген газуу тармагында 8 ишкана, соода логистикалык борборлордон 6 объект, калдыктарды кайра иштетүүчү 2 ишкана ачылды. Кыргызстанда биринчи жолу жеңил автоунаалар чыгарыла баштады. Бул багытта Сокулукта Алтын Тулпар унаа курулуш, Москва районунда Тулпар Моторс, Бишкекте ТМК Шумкар сыяктуу заводдор ишке кирди. Андан тышкары Кыргызстандын ички шаарларынын дүркүрөп өнүгүп жатканына күбө болуудабыз. Маселен, Жалал Абадка 2,2 миллиард сом бөлүнгөн, Караколго 2 миллиард, Карабалдага 1 миллиард, Токмокко 1 миллиард, Балыкчыга 300 миллион, Таласка 300 миллион сом каражат бөлүндү. Кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Ири долбоорлордун арты менен казына кампайып, элдин турак жайга болгон маселеси да чечилүүдө. Мурда аты бар заты жок ипотекалык долбоор жанданып, мамлекеттик ипотекалык компания аз убакыттын ичинде дароо 40 000 батирлүү турак жайды курууга киришип, алды ачкычтарын колуна алды. Анын 17,255 000 батири Бишкекте болсо, калганы Кыргызстандын аймактарында. Ушу канча президентибиз болду эле, биз көнгөнбүз да критикалагы. Тигиндей болуп атат, мындай болуп атат, тигиндей туура эмес жасалып атат. Но бирок ушунун баарын сөздөрдү алып койсок, жасалган иштерди карасак, вот мурунку президенттер алардын колунда эле ушундай эле баары мүмкүнчүлүктөр болгон да. Бирок жасашкан эмес. Колдонгон эмес экен да. Колдонгон эмес. Мисалы ушу ипотека боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар. Алардын үмүтү жок болчу да өмүр бою мисалы жок дегенде бир бөлмөлүү батирге ээ болгонго. Азыр кандай мүмкүнчүлүктөр бар? 2020 жылдарда мамлекет айлык маяна пенсия пособияга каражат жеткире албай калган болсо, соңку жылдары казынанын кору триллион сомдон ашып өтүп, рекорддук четке жетти. Мугалимдерден тартып бардык мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлердин маянасы эселе өстү. Ал эми билим берүү тармагында 2021 жылдан тарта бөлүнгөн каражаттардын көлөмү дагы эселе өстү. Маселен, 2020 жылы
Бул тармакка 37,3 миллиард сом бөлүнсө, 2024 жылы 81 миллиард сомду чапчыды. Ошентип, жаңырган жылдан тарта 27 000 ноутбук мугалимдерге таркатылып баштады. Андан кийинки этаптарда 70 000 ноутбук өлкө аймактарындагы мугалимдерге берилери күтүлүүдө. Дерлик унутта калган илим тармагына көңүл бурулуп, президенттин тапшырмасы менен 500 миллион сом жумшалып, Улуттук илимдер академиясы капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Академия 70 жылдан бери ремонт көргөн эмес. Анан да Илимдер академиясындагы кызматкерлердин маянасы эселеп жогорулады. Илимде реалдуу натыйжаларды жаратууну талап кылуу менен бирге Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын 1-январдан тарта 100%га көтөрдүк. Мындай мамиле Эгемендик жылдардан бери сөз жүзүндө гана айтылып келе жаткан темир жол долбоору ишке аша баштады. Өлкө өз күчү менен темир жол салып баштады дегенде мыйыгынан күлгөндөр четтен чыккан. Бирок Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталып, балыкчы, Кочкор, Каракечек каттамынын курулушу уланууда. Бул долбоорлор Кыргызстанды стратегиялык, транзиттик, логистикалык борборго айлантат. Бирок ушу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулгандан кийин эле биздин ушул жолдор бул негизи түштүк транспорттук коридор деп эсептелет. Анан бул ачылганда бизге да жакшы болуп атат. Себеби бул жалгыз эле Өзбекстан же Кытай соода маселе эмес. Бул негизи кыргызстандыктар өздөрү ушундай ачылган мүмкүнчүлүктөрдү Кытай аркылуу, Өзбекстан аркылуу кандай соода өздөрүнүн мындай турмуштары бакубат болсун деп кандай колдонобуз, бул биздин колубуздан чыгып атат. 2023-2024 жылдары Кыргызстандын жарандык авиациясы эл аралык жарандык авиация уюмунун экинчи аудитинен ийгиликтүү өтүп, Кыргызстандын авиациясы бардык эл аралык стандарттар менен талаптарга жооп бергени анык болду. Бул деген Евросоюздун кара тизмесинен дээрлик чыктык дегенди билдирет. Өлкөнүн аймактык аэропорттору толугу менен оңдолуп, четинен колдонууга берилип жатат. Ал эми Жалал-Абадта эл аралык аэропортту куруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Канча аэропортторду оңдоп атабыз. Сайыттык учурдан бери учпай калганбыз. Азыр мына бир жылдын арасында эле мына Каракол, Кербен, Казарман, Талас аэропорттору оңдолду. Бишкекте бар болчу, дагы бирөө унутуп калдым, дагы 5 аэропортту жасадык. Анан туризмге канча мүмкүнчүлүктөрдү ошон үчүн берип атабыз. Анан чындыкты айтканда ошонун баарысы албетте пайда берет. Пенсиянын жана айлык маянынын эселеп көбөйүшү булардын бардыгы бийликтин карапайым элге болгон турмушун жакшыртууга болгон аракети. 2023 жылы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 3,1 миллиард сом каражат бөлүнүп, 31 миңден ашык үй бүлө социалдык контракт жардамын алды. Арийне элге жакын президент карапайым элдин маселесин жеринен чечип, айрым учурларда социалдык тармактарга да билдирүүлөрдү жасап жүрөт. Бетме бет анандай биринчи колдон алган маалыматтарды ал туура болот да, негизи соц тармактар болуп атканда тиякта адамдар түз эле өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн үмүттөрүн президентке жеткизип атат. Ушундай эле адам мисалы өзүнүн пикирин, каалоосун, каалоо тилектерин, үмүтүн мам же муниципалдык кызматчыл аткарылуу жеткизсе, тиякта интерпретация болуп калат. Себеби ортосунда калган адам өзү кандай түшүндү, анан өзүнүн түшүнүктүн кошуп, тияка өйдө жака жеткирип атат да. Вот ушуну айтып атканда, албетте мындай демократия деп атсак, албетте элдин бийлиги деп айтып атсак, албетте ушундай түзмө-түз байланыш иштеп атканда, түзмө-түз адамдар өздөрүнүн пикирин президентке жана башка адамдарга жеткизсе, бул туура да.
Кош көңүл жасалган тармактарга көңүл буруу муну менен эле чектелген жок. Маданият жана спорт тармагына 2020 жылы 2,1 миллиард сом бөлүнсө, 2024 жылы 8 миллиард сом каражат бөлүндү. Кыргызстандагы муктаждыгы бар бардык маданий спорттук объектилер жаңыртылып, керектүү заманбап техникалар алынды. Спорт тармагындагы негизги жетишкендик катары бардык аймактарда футбол инфратүзүмүнүн жакшыртылып жаткандыгын баса белгилеп айтууга болот. Бир да стадион бизде курулган эмес. Баары эле бузулуп бараткан. Азыр карасак мындай Бишкек шаарыбы, Ош шаарыбы, Жалал Абад шаарыбы мындай чоң айылдарды, башка шаарды карап атканда, тиякта азыр өнүгүү жакшы көрүнүп атат да. Олимпиялык спортчуларга жардам бергенге аракеттер, шарттар азыр түзүлүп атат. Бул жакшы да. Көп векторлуу тышкы саясат принцибин карманган Кыргызстан бул тармакта президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Батыш менен Чыгыш, Орто Азия менен КМШ өлкөлөрүнүн арасында тең салмактуулукту сактап, түрк мамлекеттери уюмунда да алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырууда. Садыр Жапаров бейин Президент Садыр Жапаров бир гана экономика жана тышкы саясатта эле ийгилик жаратпастан өлкөнүн ичиндеги көйгөйлөрдү, социалдык инфраструктураны оңдоого чоң салым кошкон жетекчи катары тарыхта калары шексиз. Анын артыкчылыгы түрк тилдүү мамлекеттердин биримдигин бекемдөөдө, ошол эле Түрксой уюму сыяктуу уюмдарды өнүктүрүүдө дагы анын эмгеги зор экенин баса белгилеп айткым келет. Орто Азия өлкөлөр арасында саясий экономикалык илбир секиригин жасаган Кыргызстан өзүнүн символун ак илбирс деп жарыялады. Жашыл экономика климаттын өзгөрүшү боюнча өлкө башчысы эл аралык коомчулукта көтөргөн маселелери колдоо таап, туруктуу ишке ашууда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич өзүнүн указын чыгарган ак илбирсти колдоо боюнча. Ошону биз Бириккен Улуттар уюмунда башка мамлекеттер менен чогуу иштеп, анан ак илбирстин күнүн 23 октябрда болсун деп дүйнөлүк ООНдун деңгээлинде ушу чечим кабыл алынды да. Ошондуктан мындан ары ак илбирс Кыргызстандын символу болуп кала берет. Биз ушу ишти башка биздин тоо мамлекеттер менен чогуу, башка партнерлер менен алдыга жылдарга аракет кылабыз. 28 январь Садыр Жапаровдун президент болгонуна 4 жыл толот. Бул аралыкта Кыргызстан татаал жолдорду басып өтүп, көптөгөн тоскоолдуктарды жеңип, жаңы бийиктиктерди багындырды. Ал эми сын айтчылар ансыз деле көп. Биз үчүн эң маанилүүсү өлкөбүздө тынчтык, эл арасында биримдик болгону. Аман туруңуз.